Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен Кыргыз элинин алп жазуучусу Данекер устат Чыңгыз Айтматов тууралуу тарбиялык саат өтөбүз. Дүйнөгө таанымал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу сөз болгондо баары белгилүүдөй. Бирок анын чыгармаларын канча жолу окусак, ошончо маанийе, руханий азыкка ээ болобуз. Айтматов дүйнөнү калем менен ээледи. Жазуучуну эң китеби көп окулган жазуучулар арасынан орун алышына эмне себеп деп ойлойсуңар? Чыңгыз Айтматовдун балалык чагы согуш мезгилинин оор күндөрүнө туура келди. Бирок өспүрүм жигит доор түйшүгүн эл менен кошо тартты. Нукура балалыгы бекем эсте сакталып, өлбөс өчпөс болуп, кийин не бир окуялардын элестери жазуучунун кыял чабытында кайрадан жанданып, Султанмураттар, Сейделер, Жамилалар, Толконайлар болуп чыга келишти. Айтматовдун чыгармаларын окуган инсан тарыхтын татаал күндөрүн туюп турат. Ошол доордо жашагандай болот. Ал улуу сүрөткөр катары көпчүлүк баамдай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдагы улуу сапаттарды таба билген. Айтматовдун чыгармалары баланы бала дили менен, жашты жаштык кыялы, жан дүйнөсү менен карыны карыдай өзүнө тартат, жүрөккө сиңип барат. Айтматовдун ар бир чыгармасында өмүрдүн кереметтигин даңазалоо менен бирге адамдар адамдыктан кетпегиле деп, көр дүйнөдөн жан дүйнөнүн бийик экендигин айтып, маңкурт болуудан сактап калууга чакырык. Жана жамандык кылба, адам бол, уурулук кылба, ушак айтпа деген осуяты биздин кулагыбызга коңгуроо сымак угулуп тургандай. Ал Толгонай, Султанмурат, Сейде, Дүйшөн, Момунчал, Бала, Сейит, Арсен жана башка образдар аркылуу окурманды сабырдуулукка, адептүүлүккө, ынтымактуулукка, патриоттуулукка, мекенди сүйүп ардактоого, эң негизгиси адам болууга чакырат. Айтматов тууралуу канча сүйлөсөк аз. Ошо менен сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма, мен сүйгөн чыгарма деген темада дил баян жазуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.